эмеспи? Анан ошол ортого даярданууда сиздин эң биринчи кеңешиңиз кандай? Кайсыдан башташыбыз керек? Кайсыдан баштасак туура болот? Сабактарга эми даярданганда ошол негизги тестти сөзсүз даярданасыңар да, математика менен кыргыз тили. Экөөнү сөзсүз даярданыш керек. Эми кыргыз тили дегенде баягы аналогия, сүйлөм толуктоо, окуу түшүнүү, анан грамматика төртөөнү тең бери түшүнөбүз, Андан кийин предметный тест. Химия, биологияны тандаган болсоңор, метке аны да кошо алып кетиш керек сразу эле. Силер мисалы үчүн ойлобошуңар керек да, жаңы жылга чейин негизги тестке даярданам. Анан жаңы жыл болгондон кийин там предметныйге даярданам депчи, ал туура эмес ой жүгүртүү да. Анда үлгүрбөйсүңөр баары бир. Силер азыр деле даярдансаңар уже кечигип атасыңар да. Себеби уже мындай сентябрь бүтүп атат уже. Ошондуктан бул ошо 4 предмет. Эгерде башка предметни тандаган болсоңор, анда ошол предметнийди уже даярданышыңар керек. Мисалы үчүн английскийге тапшыра турган болсоңор, негизги тестти математика, кыргыз тили, анан англис тилди даярданасыңар. Мына ошондой кыласыңар да. Сөзсүз. Эгер кыргыз тилинен негизги тесттерине даярдана турган болсок, ошол кыргыз тилинин аналогиядан башташ керек турбайбы? Түшүнүшүм эле. Ооба, аналогия, андан кийин аналогия, сүйлөм толуктоо, окуу жана түшүнүү бардыгы мындай параллельно эле кетет да буларчы. Себеби сөздүк логикалык тестте аналогия бар. 20 суроо келет аналогияга, сүйлөм толуктоого 10 суроо келет. Анан окуу түшүнүүгө 30 суроо, анан грамматикага 30 суроо келет да, математикага 60 суроо. Мына ушундай бөлүнгөн да. Математикадан 60 суроо, ичинде 60 суроодон 20 суроосу геометриядан келет. Эми силерде азыр мисалы үчүн биз даярданганда, мисалы мен 2005-жылы бүткөм мектепти. Орто 2003-жыл беле же 2002-жылдан кирген да орто. Анан биз даярданган жылдары мынчалык көп материал жок болчу. YouTube деген түшүнүк жок эле, анда телефондор жаңы келе баштаган, жанагы полифония деген телефондорду уксаңар керек, То есть бир эле чыйкылдаган звук, анан 3-4 звук бириккен болсо, ошо полифония деп коет эле. Азыр. Угулуп атабы, мен компьютерим бираз. Анан азыр YouTube бар, мына YouTube бар, андан кийин материалдар, пробный тесттерди да тапшырып көрсөңөр болот. Онлайн да болуп кетти азыр. Офлайн курстар, мындай негизи эле материал азыр көп да. Болгону силерде мындай желание, каалоо болуш керек. Анан жакшы даярданууга мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн графикти кичине тууралап алышыңар керек. Эртең менен эртерээк туруп көбүрөөк убакыт бөлүшүңөр керек да, балдар. Анан окугандын да өзүнүн жолун билишиңер керек силер. Мисалы үчүн көп окуучулар, негизи эле көп адамдар түшүнө бербейт да, минте ойлошот да. Бир жолу эле көрсө болду, жетет депчи. Мен мындай адамдын эң биринчи мээсине биринчи кирет информация. Мээге киргенден кийин ал ооба түшүндүм деп айтат да окуучучу, жөн эле билип калгандачы. Билип анан аны кыла билүү, экинчи деңгээл бар, кыла билүү. Кыла билүү деген ошону практика жүзүндө аткара билүү. Аны кылыш үчүн аябай окуучу көп жолу машыгыш керек да. 50 жолу кайталаганда анан силердин денеңерге толугу менен сиңет да. То есть билим бул мээге кирет экен, андан кийин денеге сиңиш керек. Дене дегенде могу бардык клеткаларга сиңиш керек да. Клеткага сиңүү деген бул мисалы кээ бир нерселерди силер аткарганда ойлонбой эле аткарасыңар да.
ошол адам көп жолу кайталаган нерсеси адамдын мээсине андан кийин полный денедеги клетка деп коет. Ошо клеткалардын баардыгына сиңгенден кийин адам ойлонбой аткарат. Мисалы үчүн эң жөнөкөй мисал келтирсем, велосипед тээп баратканда силер ойлоносуңарбы? Бутумду мындай шилтейм же бияка бурам деп? Жок. А башында силер велосипедти акыл менен тепкенде тебе албайт элеңер. Оң жака, сол жака жыгылсаң, сол жака бур, оң жака бур деп айтышат эле да, чынбы? Ошентип үйрөтүштү беле? Анан сен жыгылып баратсаң, бурбейин десең, тим более жыгылып кетесиң. Же мындай кичинекей бала басып атканда карасаңар, мындай кичинекей бала басып атканда бул автоматически акырынан жыгылып атып үйрөнөт. Анан басканды үйрөнгөндөй мына азыр биз бүгүнкү күндө жөн эле басабыз, ойлонбойбуз, чынбы? Же силер басып баратканда азыр мен бутумду бул жака таштайм, анан бул жака таштайм, анан бул жака ушинтип басасыңар. Бул деген денеге сиңген деген сөз да, булчу мындай бардык клеткалар ошону аңдалбаган деп коет. Мисалы үчүн биз дем алганда биз эмне кылабыз? Дем алганда санабайбыз да 10 жолу дем алам, анан дагы 11 жолу дем чыгарам деп, чынбы? То есть мунун баары автоматически жүрөт. Ошол сыяктуу математика, кыргыз тил, физика, англис тил, химия булардын бардыгын мектептен эмнеге силер окуй албайсыңар? Себеби мектептен вообще кызыкпайсыңар же практика кылган эмессиңер силер. Эсеп чыгарбайсыңар, чынбы? Ошондуктан эчтеке кыла албайсыңар. Ал эми мына видео сабактарды көрүп, эсеп чыгарып атканыбызды көрүп, ошону 20 жолу, 30 жолу кайталай турган болсоңор, анан автоматтык түрдө чыгарасыңар да. Мына ушундай. Ошон үчүн мындай билим алуу бул кайталоо аркылуу келе турган нерсе да. Ошондо мындай любой эле сабакты окуганда силер бир жолу окуйсуңар, же болбосо окубайсыңар деле силер. Анан мектепке барасыңар да, анан түшүнгөн жокмун деп эле отура бересиңер. Анан бир жолу ошентип айтасың, 2 жолу ошондой кыласың, андан кийин бул привычка, адатка айланат силерге. То есть силер көнүп каласыңар да ошондойчу, кылбагангачы адат болуп калат. Демек, адат жакшы нерсеге да, жаман нерсеге да адат бар да. Чынбы? Ошон үчүн даярдануу мына ушундай болот да, балдар. Анан көп окуучуларды мен угам да дайыма. Мен азыр жаңы жылга чейин ушуну даярданам, жаңы жылдай муну даярданам. Андай окуучулар жакшы балл ала албайт, балдар. Ошентип айткан окуучуларды бүт көрсөңөр, мурунку жылдагылар нормальный балл алган эмес да, 120дан деле өйдө өтпөйт да почти. 120га жетсе да жакшы. Ошондуктан неме кылыш керек да, практика, то есть мындай бардык сабакты, бардык дегенде эми ушул 4 сабак болот, эгерде метти тандаган болсоңор. Ал эми башка предметтерде болсо, кээде бир эле предмет керек болот, математика же физика деп коет. Анан математика же физика десе, ошо негизги тестке даярданып, анан кошумча да 2-3 тема үйрөнө турган болсоңор, ал сабакка да даяр болуп каласыңар да, предметине. Анан көп тарых кошумча сабак кетет. Сен кайсы, Бегайым, кайсыны тандап атасың өзүң? Өзүм программист болуу деп ойлойм. Программистке ошол математика же физика да кошумчасы. Ошондо негизги тестке даярданып, анан ошол кошумчаны математиканы тандасаң болот экен, кошумча дагы 2-3 теманы үйрөнүш керек болот да. Анан ушул жерден кошумчалай кетсек, кээ бир окуучулар мындай кылып ой жүгүртөт да, мен канчалык көп предмет тандасам, ошончолук жакшы болот. Бардык балл кошулат дагы, анан мен көп балл алам депчи. Ал болбогон нерсе. Мисалы үчүн, канчалык көп предмет тапшырсаңар, балдар, анын бардыгы кошулбайт. Силер тандаган кесипке бир эле предмет керек болсо, ошол эле предмет эсептелинет да. Кайсы, мисалы үчүн, тарыхтан тапшырган болсоңор, анан тарых эле эсептелинет да, химия, биология, башка балдарыңар силерге кошулбайт. Анткени ал адилетсиз болуп калат. Ал жогорку жактагы министерстволор деле акылдуу адамдар отурат, алар деле билет, что андай туура эмес экенин.
Ошондуктан биринчиден туура эмес көп сабакка даярданып күчүңөр чачырап результат ала албайсыңар. Экинчи, баардык предметный тестти бир күндө тапшырасыңар силер. Мисалы, негизги тест бүгүн болсо, предметный тест эртең болот дагы, анан 5 предметный тандаган болсоң, биринен чыгып экинчисине кире бересиң да, ошондо элестете бер. Биринчисин нормальный тапшырасың, экинчисин анан калгандарын уже күчүң жетпей калат. Көрдүңөрбү? Көп окуучулар туура эмес ошондой кадамдарды тандап алып, ата-энелери да айткан да, көп предмет танда, анан алар дагы ошентип туура эмес ойлонуп, көп тандап алышып, анан кыйрата албай калышкан да. Күчү жетпейт да. Мен кыйын деген окуучулар деле эс болуп калат. Эртеден кечке эле экзамен тапшыра берсең. Ошондуктан балдар кесипти тандагыла. Биз азыр критикалык ой жүгүртүү деген сабакты эмнеге өтүп атабыз? Ошо жакшылап отуруп, жарым саат кыймылдабай отуруп, ойлонуп, бир күн ошо жарым саат отурчу, ошентип кыймылдабай, бир ойду кармап. Анан дагы 2 күн отур, 3 күн отур, анан сөзсүз жооп табылат сага. То есть мен өзү эле подсказка берет да, могу предмет, могу сага туура келет. Там бардык жооптор өзүбүздө эле болот да, анан отуруп мээбиз менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү сабак балдар ошондо кечээки сабактын уландысы. Ошондо суроолоруңар болсо берсеңер болот. Бүгүнкү көбүрөөк ошо силер менен сүйлөшөлү деп кылдым эле атайын сабакта. Көп сабактарда мен сабакты өтүп коюп атам, анан практика кандай болуп атат көп сурай албай калабыз. Ошондуктан практика кандай болуп атат, кимде кандай суроолор бар, берсеңер болот. Ким практика кылды бардык сабактарды, биз силер менен 4 сабак өттүк, дагы 3 сабак калды. 3 сабак, анан эң акыркы сабакта бир ойду кармап туруп, ошо бир 20 минуттага чейин бир ойду кармайбыз да, көрөсүңөр. Бир ойдон башка такыр ой келбейт да, ошого чейин алып барабыз. Аябай жакшы практика болот. Анан бул инструменттер силерге көргөзүп аткан аябай жакшы. Менин потенциалын кандай колдонуш керек. Ушуларды үйрөнсөөр, жогорку окуу жайга тапшырганда да силерге аябай жардам этет да. Мени колдонгонду үйрөнүшүбүз керек экен. Аябай мындай көп потенциал деген сөз өзү күч деген сөз да. То есть ме аябай жакшы бир инструмент, чоң суперкомпьютер. Көп нерсени кылсаңар болот. Демек, аны кылганды, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек экен. Ана ким практика кылып атат балдар? Кандай жылыштар болуп атат, эмне болуп атат, айтып бергилечи кана. Мага бир ойду кармагансыз, ошол ой тууралуу көпкө ойлонуп, сен ойлонуп аткан ойун чечеткенсиң да, маселесинчи жообун таап келсиң, акырычы ошол эле ойлонот. Анан эгер кокусун башка сразу эстейткенсиң, мен ушул эле ойду ойлонушум керек, ушунун аягына чыгышым керек депчи, ушул нерсе жакшы мага. Ушуну практика кылып атам. Жакшы. Дагы ким кандай практика кылып атат? Нуржамал. Нуржамал? Сен практика кылып атасыңбы? Ой, мен көчө практика кылган учурда бул кесип тууралуу же башкаларын кылган учурда көбүнчө аягына чыкпай калып атам да. Же мисалы дос тууралуу кала турган болсо, мисалы кайсы кызды эмне үчүн таарынтып алдым, же мен ага эмне үчүн капа болуп калган деген болсо, ошонун жообун батыраак таап атам да кээ бирге караганда. Жарым саат отурдуңбу кыймылдабай? Жок, жарым саатка жетпейм, 20 минут, 25 минут ушундай. 20-25 минут. Аябай жакшы. Ушундай болуп атам да. Ооба, 20 минуттан кийин бут аябай мындай чыдабагандай болгондой сезимдер болот, бирок эптеп чыдап койсоң жакшы. 20 минут аябай жакшы көрсөткүч. Ичинен да бир нерсе чыгып аткан сыяктуу, ушундай башкача болуп кеткен да. Ооба. 20 минут аябай жакшы көрсөткүч. Мисалы үчүн будильникти коюп кой бүгүн 20 минуткө. Анан эртең 22 минутка коюп кой, анан 23 ошентип кошо отуруп 30 минутка жеткирип аласың да.
Так, жакшы. Айзерек. Сенде кандай жылыштар бар? Айзерек Саитова. Менде да жылыштар бар. Мен дагы кесиптер боюнча ойлонуп, бирок эч эле жыйынтыгын таппай жатам азырынча. Жарым саат отурдуңбу кыймылдабай? Жок, жарым саат эмес, 20 мүнөт отурам. 20 мүнөт. Жакшы. Жакшы. Багдайым, сенде кандай жылыштар бар? Бүгүн мен сабакка биринчи жолу каттым. Биринчи жолу мурдакы сабактарды көрдүңбү? Жана группада жөнөтүп койгонбуз. Жок, аларга убактым болбоду. Анда сөзсүз эртең эмес бүрсү күнү кылабыз балдар сабакты. Себеби кичине практикага да жаңы кошулгандар практика кылып алсын. Ошол себептен өзүңөр да практика кылышыңар керек. Жол болсо 2 күндөн кийин кылабыз. Ушундай негизги бул ар бир сабактын ортосунда 3-4 күн, 5 күндөн болуш керек да. Ошондо Телеграмга кошулгансыңар да бардыңар, Телеграмдан кошулуп атасыңар. Ошондуктан кичине өйдө жагын, бул WhatsApp эмес, мисалы үчүн бүгүн кошулган болсоңор деле өйдө жагын листат этсеңер, бүт сабактар бар да. Ошолорду көрүп, критикалык ой жүгүртүү деген кече күнү мен жүктөгөм. Ошондо карасаңар, биринчи сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабакты, төртүнчү сабакты бардыгын көрүп, ошонун ичиндегилерди машык кыла. Жарым саат кыймылдабай отуруш керек, анан кантип отуруш керек, ошонун бардыгын биз эмне үчүн анан бир ойду кармаганды үйрөнгөнбүз, ошолорду силер машык кыла. Балдар, булар оңой нерсе эмес. Бирок акырындык менен практика кылсаңар, үйрөнүп ала турган нерсе да булар. Анан бул аябай жакшы билим. Өтө кымбат турат бунун акчасы. Мисалы үчүн мен былтыр канча болду? Атайын онлайн курс Москвадан мен атайын сатып алгам. Ошондо курска общий бир 20 миңге жакын акча төлөгөм да мен ошол эмегечи. Бул эле курс эмес да, башка курстар да бар. Ичинде еще тренажерлору дагы бар, ошолор менен. Анан аябай жакшы. Ошондуктан силер муну мындай баалашыңар керек да. То есть мындай баалап, ошонун ичиндеги айтылып аткан ар бир сөздөрдү баягы сабактарга машыга турган болсоңор, өтө чоң результаттарды аласыңар. Мындай көптөн бери ойлонуп, мээге келип кетпей жүргөн ойлор деле кетип калат. Ошондой жарым саат отуруп машыга тургандай мээңе бошой түшөт кадимкидей. Анан жакшы колдонууга мүмкүнчүлүк бар да, мээ инструмент. Андан кийин кече күнү мен да тапшырма бердим эле балдар. Даамдуу тамак жейбиз деп, ким жейди тамак даамдуу? Мен агай. Азем, сенби? Кандай болду, айтып берчи. Ким айтты азыр? Азем айттыбы, Камчыбек кызы же ким айтты? Мен дагы жаздым агай. Сен Ултай сен айттың. Кандай болду эмең? Тамак жеген кандай болду? Даамдуу тамак же. Жакшы үй тапшырма экен? Негизи практика кылып көрдүм. Башында көзүмдү жумуп жегенден кийин ошол эле тамакты көзүмдү ачып жегенде мындай даамы бир аз кетип калат экен да. Көздү жумуп туруп жегенде мындай даамы чыгып, мындай билбейм, мындай аябай даамдуу тамак жедим да агай. Мисалы, гүлдү жыттаганда деле адамдарды карасаң, көзүн жумуп жыттайт, байкадыңар беле? Ооба. Эмне үчүн көзүн жумуп жыттайт деп ойлойсуңар? Атайын жумуп энергия мурунда кетет да, Көзүн жумганда топтош үчүн агай. Адам көзүн жумганда көзүнө эч нерсе бардыгы караңгы болуп, оюн бир жерге тоттой алат деп ойлойм агай. Ошо жакшы жыттанат да, гүлдүн жытын себеби да көздү жумуп. Анан ал атайын жумбайт адам. Бул атайын билип жумбайт да көзүн. Эмнеге жум десем, жөн эле деп коет. Силер сабакка катышкандыктан түшүнүп калдыңар да. Бул жытты жакшы кабыл алыш үчүн ме өзү көздү жумуп, өзү отключать этет да жытты.
Көздү ачып жыттаганда башкача болот. Себеби көзгө да энергия кетип атпайбы, көрдүңөрбү? Көзгө да энергия кетет. Ошол себептен атайын көздү жумуп, ар кандай ызы чуулар болуп атса аларга көңүл бурбай, анан жегенде даамга гана көңүл бура турган болсоңуз, тамак такыр башкача экени сезилет да силерге. Сууну деле ичкенде шашпай сууну иче турган болсоңор, шашпай мындай өтүп атканын сезип, аракет кылсаңар, суунун даамдуу экенин сезесиңер да. Дагы бир мисал айтам. Мисалы дагы бир мисал. Кичинекей кезиңерде балдар, алма жесеңер, же лимонад ичсеңер, же жвачка чайнаганда даамы башкача болчу, же ошол эле кола кичинекей кезиңерде башкача болчу, азыр башкача, чынбы? Кола, ошол эле кола. Кенедей кезиңерде ичкен коланы мындай жакшы көрүп башкача ичет элеңер. Бирок бүгүнкү күндө кола ичкенде бүгүн бузулуп калды деп айтасыңар да, уже самопал болуп калды. Бирок чындыгында андай эмес. Ошол эле кола. Ошо кичинекейиңердеги ошол эле кола, ошол эле абрикос, ошол эле алма. Бирок силер чоңойгондон кийин мээңерге мусор көбүрөөк толуп калган, көбүрөөк башка оюңар бар. А кичинекей кезиңерде башкача ой жүгүртөт элеңер да, жегенде концентрация болот болчу да ошого. То есть биз көзүбүздү жумуп тамак жейли деп атпайбызбы? Ошондо көңүлүбүз бар ошого бурулган да. Кичинекейибизде коладан башканы ойлобойт элек аны ичип атканда. Азыр коланы ичип атканда башка проблеманы ойлоп туруп ичебиз да, ошондуктан даамы башкача болот да. Түшүнүп көрсө бардык нерсе ошол эле. Биздин көңүл буруубуз кайсы жакка бурулган болсо, ошондон результат алабыз. Демек, биздин ой жүгүртүүбүз канчалык тез, эске тутуубуз канчалык мындай күчтүү болгону ролду ойнобой калат экен, эгерде биздин көңүл буруубуз начар болсо. Мисалы үчүн сабак бүткөндөн кийин көңүл буруу, демек, мисалы үчүн сабак бүткөндөн кийин сурайт да, мугалим суроо берсе, силер жооп бере албай каласыңар, себеби ошол сабак учурунда көңүл бурууңар башка жакка учуп кетип атат. Анан ошондуктан сабак учурунда болгон маалыматты анализ кылганга, мисалы үчүн, мүмкүнчүлүк деле жок. Ошол себептен көңүл бурууну биз эң биринчи машыгышыбыз керек экен. Көңүл бурганда балдар, демек, көзүбүз менен эң биринчи көп информацияны кабыл алат экенбиз. Мээге өтө көп информация көзүбүз аркылуу кирет экен. Анан ошондо мисалы үчүн бизди алаксыткан нерсе болушу мүмкүн. Бир нерсе кыймылдап атат ар жакта, же болбосо свет күйүп жанып аткан болсо, көңүлүбүз ошого деле кете берет экен. Анан биз мындай кылып ой жүгүртөбүз да. Биздин колдон келеби ошол нерсени, мындай, ошол алаксытып аткан нерсени өчүрүп коюп, же терезе ачылып жабылып атса, ошону бир токтотуп коюш колубуздан келсе, демек, шамал болуп терезе ачылып жабылып аткан болсо, көзүбүз улам эле ошону карап аткан болсок, биз аны барып жаап коюшубуз керек да. Демек, уже жаап койгондон кийин биз ага мындай карабасак деле, ал ачылып жабылып аткан болсо, мындай көзүбүздүн бир аз информация, маалымат ошол жака мээ бөлүп турат экен да. Анан ошого дагы бир аз күчүбүз кеткен үчүн мындай жакшы концентрация кыла албай калат. Мисалы үчүн, эки адам сүйлөшүп атат ар жактачы. Анан сен мисалы үчүн ошол жакты кулагың кичине угуп атат, анан бир аз көңүл буруп койсоң, алардын сүйлөшүүсүнө кирип кетесиң дагы, анан өзүң сабагың калып калат бул жактачы. Ошондуктан көздөн кийин экинчи кулакты карайт экенбиз. Эгерде бир ызы чуу болуп аткан болсо, ошол өчүрүп коюш колубуздан келсе өчүрүп коебуз. Анан эгерде өчүрө албай турган нерсе болсо, коноктор келип ызылдап аткан болсо, айла жок эчтеке кыла албайсың, анда
көңүл бурбай коесуңар. Көңүл бурбай койсоңор, ал эки адам сүйлөшүп атканда эле уже бир аздан кийин унутуп каласыңар да. Анан кээде эстегенде эмне үчүн бир нерсе сүйлөшүп аткан сөздөрдү түшүнө баштайсың, анан кайра көңүл бурбай койсоңор, өзүнөн өзү эле угулбай калат экен. Укпай каласың. Кадимкидей эле өзүңөр деле байкасаңар, кээде кино болуп атканда алаксып кеткен болсоңор, эмне жөнүндө сүйлөгөнүн же жаныңардагы үйдөгүлөр бир нерсе сүйлөгөндө эле укпай калган учурлар болгон да. Көңүл бурулбай калса, аны мээ кабыл албайт. Анан үчүнчү, демек, жыттануу болот. Мисалы үчүн жагымсыз жыттар болсо, жагымсыз жыт болсо, мисалы, ошол деле алаксытат экен бизди. Анан эгерде ошол жыттар, жакпай аткан бир жыттар бар болгон болсо, колубуздан келсе жоготуп койсок жакшы, колубуздан келбесе, мисалы үчүн ага деле көңүл бурбай койсоңор, аны деле унутуп каласыңар. Мисалы үчүн кээде бир тамак ичейин деп бир кафеге киргенде, менде мисал болгон. Жанагы боорду бышырышат экен да бир кафеде, анан боорду бышырып тамак берет экен, анан анын жыты мага жакпайт да. Анан отуруп жийиниң келет да, кээде жакпаган жыттанса да жийиниң келет го, тамак ичкиң келбей, анан кээде чыгып кетесиң. Анан бир жолу ушул курсту үйрөнгөндөн кийин ошондой ситуация болуп калды да, анан көңүл бурбай койдум да, мейли депчи. Көңүл бурбай койсоң чын эле унутуп калат экенсиң аны делечи, жакпаган жыт болсочу. Көңүл бурбай койсоң, кадимкидей эле унутуп каласың. Анан денени карайбыз. Мисалы үчүн, сабак окуган отурганда дайыма мындай ыңгайлуу отурушубуз керек экен. То есть столдун учуна отуруп алып, же болбосо бутубузду туура эмес коюп алган болсок, нормальный, удобный отуруп, столду до конца аягына чейин отуруп, өзүбүзгө аябай ыңгайлуу бир позицияны сактап алып отура турган болсок, демек ага да көңүлүбүз бурулбайт экен. Ошондо башка адамдар сүйлөшүп аткан болсо дагы, мисалы үчүн же бир ызы чуу болуп аткан болсо, мисалы, ошол үндү уккандан кийин мээ атайын бир кокустан бир нерсе болуп кетсе деп даяр турат экен да, мен мындай коргонуу сыяктуу, защитный деп коет, коргонуу функциясы бар да, ошондуктан туура эмес ызы чуу болуп аткан болсо, эч кандай ал нормальный эле, мага эч кандай тиешеси жок, коркунуч жок, нормальный, все деп эле отключать этип койсоңор, мээ кадимкидей карабайт экен. Жыттар, анан денеге отурганда дагы ошо демек жакшынакай отурушубуз керек экен. Анан температура. Кийинкиси температура. Бул мунун бардыгы тоскоолдуктар да, ушуларды отуруп бир 3-4 минутта ошонун бардыгына көңүл буруп, бардыгын акырындык менен отключать этип, өчүрүп, анан сабакка кирише турган болсок, өтө көп результат алабыз. Төртүнчүсү бул температура. Температураны бул моюн менен сезсек болот экен. Мисалы үчүн комнатада отурганда, мына моюнубуз биздики ачык го. Эгер комната ысык болсо, моюн ысыйт да. Комната суук болсо, моюнуңар өшүсө, комната суук болгон болот. Ошо моюн менен сезсе болот экен температураны, көрдүңөрбү? Демек, моюнду мындай кылсаңар, все, үшүбөй эле, ысыбай эле, анда нормально. Так, жакшы. Андан кийин денебизди карайбыз. То есть денебизде бир жерде мындай бир демек сайып аткан кээде бир нерсе болуп калышы мүмкүн, же денебиз бир жери ооруп аткан болушу мүмкүн. Ооруп атса, ошону басылта турганга мүмкүнчүлүк бар болсо басылтабыз, мүмкүнчүлүк жок болсо ага дагы көңүл бурбайбыз да. То есть көңүл бурбаганга аракет кылып, ошону ойлобой койсоңор, улам унутуп кала бересиңер да, эстегенде эле ооруп баштай берет, анан унутуп калсаңар, кээде унутуп каласыңар. Ошондуктан жанагы жарым саат отуруп машыкканда бул да чыдамкайлыкка үйрөнөт экенсиңер. Бутуңар ооруйт, колуңар ооруйт, жарым саат отурганда оорубай койбойт, ооруйт. Туруп кеткиң келет. Анан ошондо чыдап, ошо ооруп атканда көңүл бурбай, көңүлдү башка жакка буруп, башка нерсени ойлосоңор, ооруганды ойлосоңор, огош бүтүр ооруйт. Ошо айттым эле го, билесиңер, жана кычышканда 4 этап болот депчи. Тынч отурганда, кычыш баштаганда, анан аябай катуу күчөгөндө деле көңүл бурбай койсоң, тарап жоголуп кетип атпайбы, көрдүңөрбү? Демек, көрдүңөр, көңүл бурбай койгон нерсе жоголот экен. То есть эмнеге көңүл бурбай койсок, ошол нерсе жашоодон кетет да, көрдүңөрбү? Ошончо денеден мына. Анан дене сырткы температура, сырткы тоскоолдуктар бүткөндөн кийин ичибизди карайбыз. Так, бардыгын нормальный карадык, анан ичибизди караганда, ичибизде ар кандай ойлор келип атат. Ойлор келгенде, ойлорго суроо берсеңер да болот экен балдар. Муну мен мурунку сабакта айткан эмесмин, бирок
Биз суроо бергенде мен эмне үчүн ушуну ойлоп атам деген суроону бергиле деп айткам, билесиңерби? Анан бул ой кайдан келди, сен каяктан келдиң деген сыяктуу ошол ойго суроо берсеңер, ошо ой жоголуп кетет. То есть, мисалы үчүн, классты мисалга алсак, эгерде мугалим жоош болсо, классты бир окуучу ачып ичине кирип, минтип эки жакты караса, ага унчукпай койсо, экинчиси кирет, үчүнчүсү кирет, чынбы? Анан ойлор деле ушундай да. Анан ошо кирген окуучуга эле мугалим суроо берип койсо, мисалы, эмнеге кирдиң деп койсо эле, ал сразу ойлонуп калат да. Анан жаап чыгып кетет, жооп бере албасачы. Ойлор да ошондой болот экен. Ойлор келе бергенде дагы, мисалы, ойлорго суроо берсе болот экен. Эмне үчүн мен сени ойлоп атам? Эмнеге мен сени ойлошум керек? Ошо ойду суроо бересиңер да ичиңерден. Анан ойдагы таң калып калат да, эмне болуп кетти? Учуп кетет. Ошол сыяктуу. Түшүнүңөрбү? Мисалы үчүн класстан деле ызылдап аткан балдар болот го. Ызылдап атканда мугалим эмне кылат? Суроо берет ошого. Суроо бергенде сразу эми басылып калат да, окуучу. Ошол сыяктуу бул прием. Демек ичибиздеги ойлорго дагы, демек ичибизде карайбыз, ашыкча ойлор болуп аткан болсо суроо берип жоготобуз. Анан баягы көздү жумуп маңдайдагы боштукту карап, анан дем алууга концентрация кылабыз, ошентип ойлорду токтотобуз да, анан сезимдерди карайбыз. Азыр менде кандай сезимдер пайда болуп атат? Кабатырлануу сезим болушу мүмкүн. Көбүнчө бизге ошолор мешайт берет да. Бир нерсе, бир проблеманы ойлоп койсоң эле ичиңде кабатырлануу, тынчсыздануу сезим пайда болот. Анан ошолордун баардыгын жоготобуз. Эмнеге ойлоп атам мен? Мен эртең тиги экзамен болмок, ошого даярданбай калдым. Же Асандан 20 сом алдым эле, ошону бериш керек эле, акча жок болот эле. Анан бирөөдөн карыз алып койгон болсоңор дагы, анан ошону кабатырланып ойлоно баштайсың да. Анан ошону ойлонгондон кийин все нормально, значит, экзамен болсо өтсө, өтпөсөк деле баары 5 коет. Значит, ал чечүүчү деле эмес экен деп, анан мындай решениясын тапкандан кийин, чечи кабатырланбай, спокойно отургандан кийин анан денебиз даяр болот экен ой жүгүртүүгө. Анан көзүбүздү жумуп алып, бир ойду алабыз дагы, анан кыймылдабай 30 минуттага чейин отурат экенбиз ошол ойду. Анан ошентип ой жүгүртүп биз мээбизди көндүрө турган болсок, анан чечүү жолдору келет бизге. Көрдүңөрбү кандай? Канча ички тоскоолдуктар, сырткы тоскоолдуктар, анан ушу каналдардын баардыгын өчүрүп, анан ушу каналдарды өчүргөндү деген ошо көңүл бурбай коюу деп атпаймынбы? Буга ошого биринчи көбүрөөк көңүл буруу аркылуу да машыктырасың. Мисалы үчүн азыр келгиле дагы 2-3 мүнөт машыгалы. Мисалы үчүн өзүңөр дагы көзүңөрдү мындай бир эле бир экран сыяктуу элестеткиле, өзүңөр бир чоң фонарик сыяктуу. Свет чачыратып анан ушу бөлмөңөрдү дагы бир сире карап чыккыла. Эмне бар экен? Колуңарды карагыла, мына алаканыңарды, фиолетовый светтер да бар экен, мурун аны көрбөй жүргөнсүңөр, розовый, сары тырмактарыңарды, колуңардын үстүн карап, жаныңарда ручка болсо, ушу ручканы да карасаңар, мурун көрбөгөн көп нерселерин көрөсүңөр да. Кичинекейиңерде мисалы үчүн карасаңар, бир эле нерсени ошо аябай бүт деталына карайт элеңер. Азыр болсо андай карабай калгансыңар, көңүл бурбай калгансыңар. Ошого көңүл бурганды көбүрөөк үйрөнөбүз. Дагы эртең дагы сыртка чыкканда жолду шашпай карагыла, комнатаны карагыла шашпай. Мындай көңүл бурууга көбүрөөк үйрөнөбүз да балдар. Өзүбүз көңүл бурууга үйрөнүшүбүз керек. Элементарный үйдө кимдер бар, эмне деп сүйлөп атышат, эмне жөнүндө көп сүйлөйт экен, шашпай, мындай кино көрүүчү жана кинотеатрга барып кино көргөндө унчукпай көрөбүз го. Ошентип, демек биздин айлана чөйрөдөгү жашоону көбүрөөк көңүл бурат экенбиз. Эртең чыгып асманды жакшылап карагыла, азыр деле чыккыла сабактан кийин, асманды карагыла. Андан кийин үндөрдү укканга көзүңөрдү жумуп алып, кандай үндөр болуп атат, только кулакка концентрация кыласыңар, көздү жумуп алып, бардыксы, анан көбүрөөк укканга аракет кылгыла. Андан кийин ичиңерде көзүңөрдү жумуп, үндөргө да көңүл буруп, ичиңерде кандай ойлор келип атат. То есть ар бир каналда, булар информацияны кабыл алуу каналы, ар бирөөнө көбүрөөк көңүл бурганды үйрөнсө, аларды өчүргөндү да оңоюраак үйрөнөбүз да силер менен. Буларга биз машыгышыбыз керек балдар. Бул бир күндө силер үйрөнүп ала турган нерсе эмес.
Анан мисалы үчүн сезүү, кол менен сезебиз го. Ошондо силерге дагы бир жакшы көнүгүү үйрөтөйүн балдар. Мисалы үчүн бир алма турат дейли, алыс жакта стакан турат. Анан силер колуңарды кыймылдатпайсыңар дагы, ошо колуңарды мындай элестетип, колуңарды сунуп, ошо стаканды кармаганда сезүү болот го. Ошо минтип стаканды сүртүп көргөндө, минтип элестетип көрөсүңөр да, мындай кармапчы, бирок акыл эс колуңар менен мындай. Колуңар кыймылдабайт, мындай ой менен эле кармап, мындай сезгенге аракет кылсаңар, мээңер аябай машыгат. Мисалы үчүн кол менен монтип тамды сүртүп көргөндө элестетесиңер, бирок колду кыймылдатпайсыңар. Ошондо бул бардык информация бул мээ өзү кабыл алат да. Ошондо ушундайларды машыга турган болсоңор, мээңерде аябай көп мындай клеткалар иштей баштайт, мээникичи. Мисалы үчүн көп эксперименттер жүргүзүлгөндө, мисалы бир адамдын дейт, буту жана буту ооруп, аябай анан дайыма ооруп жүрчү экен да, анан кийин бутун операция кылып кестирип салгандан кийин дейт, кайра эле ошо буту ооруп атканы сезилчү экен да, мисалы. Себеби бул ооруу, демек ал буттун учунда эмес, а мээде болуп атат да. Мээде ошону ал адамдыкы кайра козгоп аткан үчүн буту бардай сезилген да агачы. То есть ушул сыяктуу бардык информация бул мээ өзү кабыл алат. Мисалы, силер көзүңөрдү жумуп туруп, алманы элестетсеңер, алманы көрүп атасыңар да, чынбы? Алманы көрөсүңөр көзүңөрдү жумуп элестеткенде деле. То есть бул мээ өзү көрүп атат деген сөз да. Мээ өзү көрүп атат. Дагы бир кызыктуу мисал айтсам силерге, бул мындай тастыкталган, окумуштуулар тастыктаган нерселерди айтып атам да, оюман чыгарып фантастика эмес. Жанагы Америка Веспуччи, жок ким? Кристофер Колумб. Жок, ама Американ Веспуччи жана Американы ачты эле го, ошол Америкага жанагы корабльдер менен келатканда дейт. Ошол Американын жээгинде жанагы индейецтер жашаган да. Анан индейецтер өмүр бою эч кандай андай корабльдерди көргөн эмес да аларчы. Ошондо океандын үстүндө корабльдер пайда болгон дейт, горизонтто, ошо алыс жактан океандын үстүнөн ошо корабльдер пайда болгондо жөнөкөй адамдар ошону көргөн эмес экен да. Ошону карап көздөрү көргөн эмес экен. Себеби алардын акыл эсинде, акылында корабль деген түшүнүк жок болчу да. Анан бирок алардын жанагы башчысы дейт, башчысы акылдуу адам болгондуктан дайыма көлдүн үстүн карап, анан чото бир нерсе никто деп анан жакшылап карап, анан ошо корабльдерди байкап, анан ушундай нерсе бар дегенден бардыгы карап анан көргөн дейт да ошонучу корабльдерди. То есть бул адам мээсинде жок нерсени көрө албайт экен. Ошол сыяктуу силер тема мээңердин ичинде жок болгону вообще түшүнбөйсүңөр да, ошондуктан кайталаш керек деген нерсе ошо. Бүгүнкү сабак дагы аягына жетип калды балдар. Суроолоруңар болсо телеграмга жазгыла калган. Сабактын 5-чи сабакты, то есть бүгүн 5-чи болду, 6-чы сабакты эмеде өтөбүз. 2 күндөн өтөбүз, силер практика кылгыла, макулбу? Мен бүгүнкү сабакта айткан нерсенин баарын практика кылгыла. Көрүшкөнчө саламатта тургула. Саламатта. Саламатта.